Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү өтө турган темабыз илимий изилдөөнүн темасын тандоо. Башкача айтканда, илимий изилдөө ишинин темасын кантип тандайбыз? Мына ушул маселени талкуулай турган сабагыбыз болот. Бул жерде негизги каралуучу суроолорубуз тема тандоодо эске алуучу жагдайлар, андан кийин тема түзүүнүн стратегиялары, тема издөөнүн жолдору, темаларды каяктан издейбиз, мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Андан кийин теманы тактоо жана тереңдетүү деген түшүнүктөр бар, жана теманын маанилүүлүгүн аныктоо. Мына бүгүн ушул маселелердин тегерегинде сөз кылабыз. Эми биринчиден силердин көңүлүңөрдө ушу илимий изилдөө ишинин аткаруу кандай баскычтардан турат, ошого көңүлүңөрдү бурайын. Мына 8 баскыч туруп атат. Ушул 8 баскычты карасаңар, биринчи эле изилдөө ишинин темасын тандоо деп туруп атат да. Андан кийин изилдөөнүн суроосун аныктоо, гипотезасын түзүү, адабияттарга талдоо жүргүзүү жана башка болуп кетип атат. Мына ушул жерде биринчи эле ушу изилдөө ишинин темасын тандоо деп туруп атат да. Демек, ар бир изилдөө анын темасын тандоодон башталат экен да. Ошон үчүн биздин бүгүнкү өтө турган темабыз абдан мындай актуалдуу темалардын бири экен деп эсептесек болот. Эми изилдөө ишинин темасын кантип тандайбыз? Мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Изилдөө ишинин темасын тандоодо эмнелерди эске алуу керек? Биринчиден, ушул изилдөө иши кайсыл жерде аткарылып жатат? Ага кандай талаптар коюлат? Мына ушуну эске алышыбыз керек экен да. Изилдөө иши аткарылып жаткан жер, мисалы үчүн ушул Ош мамлекеттик университетинде аткарып аткан болсоңор, ушул Ош мамлекеттик университетинде ошол изилдөө ишине кандай талаптар коюлат? Мисалы үчүн квалификациялык жумуштар аткарылса, ошол квалификациялык жумуштарга кандай талаптар коюлат? Ал талаптарды каяктан алабыз? Ал талаптарды атайын жоболор бар. Квалификациялык жумуштарды аткаруу боюнча жобо. Мына ушул нерсени эске алышыбыз керек экен. Эми квалификациялык иштен сырткары балким бир макалаларды жазышыңар мүмкүн. Анда ошол макалага дагы коюлган талаптар болот экен. Алар ошол макаланы кайсыл журналга даярдап аткан болсоңор, ошол журналдын атайын макалаларга коюлган талаптары болот. Мына ушул нерсени эске алып туруп тандашыбыз керек экен. Экинчиден, ошо тандалып алынган теманы изилдөө үчүн ошол силер окуган жерде ресурстар жетиштүүбү? Адабияттар, кандайдыр бир илимпоздор менен жолугушуулар, лекциялар болобу, талкуулар болуп турабы ошол жерде? Же болбосо ошол силер изилдей турган тема боюнча мындай сүйлөшө турган бир чөйрө барбы талкуулай турган? Мына ушуну эске алыш керек экен. Андан кийинкиси, изилдөө ишин ошо берилген убакытта аткара ала тургандай болуш керек да. Мисалы үчүн, ушул квалификациялык жумуштарды жазганда бир жылга пландаштырылат ал көбүнчө. Ошол бир жыл ичинде изилдөөнү жүргүзүп, аны жыйынтыктап жазып бүтө ала тургандай болуш керек. Мына тема өтө чоң мындай изилдөөлөр жүргүзө тургандай тандалбастан ошого ылайык тандалыш керек да. Андан кийинки дагы бир эске ала турган нерсе, бул келечек карьераны курууга багыттап. Башкача айтканда, ушул окуу жайын бүткөндөн кийин дагы ошол силердин изилдөөңөр силердин келечек карьераңарга кандайдыр бир пайдасы тие тургандай тандасаңар
максаттуу болот. Эми тема түзүүнүн стратегиялары бул жерде ошо Мичиган университетиндеги стратегиялар берилип атат. Бул жерде ошо сизди кызыктырган бир нече теманы тизмелеп жазгыла, алардын ичинен бирөөсүн тандап алгыла. Ошол тандаган тема сизге түшүнүктүү жана кызыктуу болуш керек дейт. Андан кийин тема боюнча материал жетиштүүбү текшергиле дейт. Ал адабияттар жетиштүүбү, аны текшеришибиз керек экен. Анын үчүн китепканаларды карашыбыз керек. Электрондук китепканалар бар, аларды карасак болот. Илимий журналдардын азыр электрондук варианттары. Ушул интернет ресурстарын колдонуу аркылуу дагы биз көп маалыматтарды тактап алсак болот экен. Андан кийин ошол тема боюнча негизги сөздөрдүн тизмесин түзгүлө. Негизги терминдер кайсылар? Теманы өзгөртүүгө ийкемдүү болгула дейт. Ошо изилдөөнүн жүрүшүндө темабызды дагы мындай өзгөртүүгө туура келет. Кээде анын негизги мазмуну калса дагы балким анча мынча ошо теманын аталышында бир аз өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн. Андан кийин ошол теманы суроо түрүндө түзгүлө дейт. Тандаган тема жөнүндө изилдеп көп окугула. Изилдөөнүн тезисин даярдагыла дейт. Ал тезис эмнени камтыйт экен? Изилдөөнүн темасын, суроосун жана аргументти камтып турат экен. Эми теманы каяктан алабыз деген суроо туулат. Теманы биринчи эле ошо коомдогу азыркы коомдогу эң актуалдуу болуп аткан темалардын негизинде, маселелердин негизинде түзсөк болот экен. Мисалы үчүн эң актуалдуу азыркы учурда ошо билим берүүнүн сапаты, 12 жылдык билим берүүгө өтүү, STEM билим берүү, жасалма акылды билим берүүдө пайдалануу деген сыяктуу мисалы үчүн коомдо талкууланып аткан ушу билим берүү жаатындагы маселелер азыр актуалдуу болуп туруп атат. Мына ушуларды пайдаланып тема түзсөк болот экен. Андан кийин илимдеги бир боштуктарды аныктап тема түзсө болот. Башкача айтканда, мурдатан белгилүү болгон теорияны ушу жаңы пайда болгон проблемаларды түшүнүүгө же талдоо үчүн колдонуп да тема түзсөк болот экен. Буга чейин изилдөөлөрдө окумуштуулардын чыгарган жыйынтыктары менен макул болбогон, башкача айтканда жаңы көз караштарды сунуштап дагы темаларды түзсөк болот экен. Андан изилденген теманын буга чейин белгилүү эмес жактарын ачуу боюнча дагы темалар тандап алсак болот экен. Буга чейин чыгарылган жыйынтыктарга толуктоолорду киргизүү максатында дагы темаларды тандап алсак болот экен. Андан кийин жаңы көрүнүштөрдү түшүнүү максатында темалар түзсөк болот экен. Коомдогу кандайдыр бир жаңы көрүнүштөр ошолорду түшүнүү максатында темаларды түзсөк болот экен. Анан тренд болгон темаларды изилдөөгө салым кошуу максатында. Ошо тренд азыркы учурда тренд бул кайсы темалар ошо жасалма акылды билим берүүдө колдонуу, илим изилдөөдө колдонуу сыяктуу темаларыбыз аябай тренд болуп атат. Азыр ушул багытта өтө көп изилдөөлөр жүрүп атат. Мына ушул сыяктуу темаларга салым кошуу максатында дагы изилдөөлөрдү жүргүзсөк болот экен. Андан кийин тема бул абдан жалпы болбош керек тема. Ошондуктан ага чектөө киргизүү жана тереңдетүү деген түшүнүктөр бар. Чектөө жана тереңдетүү үчүн темаларды төмөнкүдөй параметрлер боюнча чектесек болот экен да. Биринчи мисалы мезгилдик, географиялык же аймактык чектөө, мезгилдик чектөө, экинчиси, үчүнчүсү бир топтун мисалында чектөө, төртүнчүсү кандайдыр бир иш аракеттерге карата чектөө да. Мисалы үчүн мындай жалпы мисалы билим берүүнүн сапаты десек, бул абдан жалпы бир тема болот да.
ушул боюнча изилдөө жүргүз десе, мисалы үчүн кайсы билим берүүнүн сапаты, кимдердин билим берүүсүнүн сапаты, качанкы, кай жердеги, мисалы үчүн окуучулардыкыбы, студенттердикиби, такыр баягындай баш аягы жок бир тема болот да, ошондуктан ага ошол чектөө киргизиш керек. Мисалы үчүн географиялык чектөө десек, бул Кыргызстандагы билим берүүнүн сапаты, ал эми мезгилдик чектөө болсо, мисалы үчүн 2020-жылдан кийинки мезгилдеги, бул жерде мисал да, постсоветтик мезгилдеги деп туруп атат да. Андан кийин бир топтун мисалында болгондо жождордогу билим берүүнүн сапаты, кандайдыр иш аракеттерге карата болгондо билим берүүнүн сапатына тийгизген таасирлер деп. Мына ошолнун жыйынтыгында билим берүүнүн сапаты деген чоң бир темабыз Кыргызстанда постсоветтик мезгилде жождордогу билим берүүнүн сапатына тийгизген таасирлер деген бир конкреттүү тема болуп калат экен да. Эми ушул сыяктуу кылып өзүңөр дагы мына окутуу технологиялары деген бир жалпы теманы тактап жана тереңдетсеңер болот экен. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.